Эмнегедир эшектин жаш баласы анын жүгү өтө оор деп чечти. Ошондо ал кожоюнуна мындай өтүнүч менен кайрылды. Кожоюнум, менин жүгүм өтө оор. Мен аны көтөрө албайм. Мен тааныган эшектердин баардыгында бир топ жеңил жүктөр экен. Менин жүгүмдү жеңилирээкке алмаштыра аласыңбы? Ошондо кожоюну: Мен сени өзүмдүн жүктөр турган кампама чакырам. Өзүңө жакканды танда. Анан эшектин баласы кампага кирип, өзүнө жүк тандай баштады. Ал баардык жүктөрдү жонуна арттырып көрдү. Анын баары ага өтө оор болуп көрүндү. Баардык жүктөрдү аралап өткөндөн кийин ал чыга бериште башкаларга караганда жеңилирээк көрүнгөн жүктү көрүп, кожоюнуна: Мага мына бул жүктү жонума артчы. Эх, кичинекейим, бул сенин өзүңдүн эле жүгүң эмеспи? Урматтуу угармандар, ар бирибизге эле биз өтүп жаткан сыноолор, кыйынчылыктар башкалардыкына караганда оорураак, татаалыраактай сезилиши мүмкүн. Бирок жараткан биз көтөрө албай тургандай, биздин эркибиз, күчүбүз жетпей тургандай сыноолорду бербейт. Жана албетте, кандай гана кырдаал болбосун, жараткандын осуяттарын аткарсак, анда ал бизге өзү жар болот.